Өлкөдө абал кооптуу болгонуна байланыштуу Баткен облусунда ооруканалардан сырткары кошумча 1000ден ашуун күндүзгү дарылоочу борборлорго орун даярдалууда. Ыйгарым укуктуу өкүл Алишер Абдрахмановдун тапшырмасына ылайык облустун бардык аймактарында 200дөн орундар толугу менен даяр болот. Бүгүнкү күндө мына гимназия жатак мектебинде шаар мэри менен биргеликте келип күндүзгү стационарлык бөлүмдөрдү ачылып 100 орунга даярдалды. Айрым кемчиликтери бар экен, бул жерде кушетка жетишпей жатат биринчи. Анан штативтерди алып келип беришти, даярдап. Ичиндеги шарттары таза суу көйгөйү бар экен бул жердечи. Ошону дагы азыр шаар мэри өзү тапшырма берип, ошону жоюу максатында тапшырма берди. Эртеңден баштап буюрса бул жер ишке кирип иштей баштайт да, ооруларды, бейтаптарды кабыл алат. Ас-Сафа борбору кайрымдуулук фонду Лейлек районунун Исфана шаарындагы Ак Чайыр билим берүү борборунун базасында кооптуу илдет менен күрөшүүгө колдоо көрсөтүү максатында күндүзгү убактылуу дарылоочу бардык шарты бар 40 орундуу жай даярдады. Кызыл Кая шаарындагы Газпром спорт комплексинде да атайын шаар тургундары үчүн облустун ыйгарым укуктуу өкүлүнүн буйругу менен 200 орундуу убактылуу күндүзгү дарылоочу жай даярдалган. Баткен шаарынын мэри Мамыржан Рахимов жана Баткен районунун прокурору Анвар Исманов менен биргеликте Баткен шаарындагы гимназия жатак мектебинде 100 орунга ылайыкташтырылган күндүзгү дарылоо борборун көздөн кечирди. Ал жердеги абалды карап чыгып, шарттарды жакшыртууну, кемчиликтерди жоюуну тапшырды. Учурда 100 орундуу күндүзгү дарылоо борборуна 1 дарыгер, 1 медайым жана 1 санитарка иштейт. Бүгүнкү күндө номер 57-лицейдин жатаканасында да 50 орунга даярдалган күндүзгү дарылоо борбору түзүлүп, колдонууга берилери күтүлүүдө. Анан дагы биз муктаждык болсо азыр кесиптик лицейди дагы даярдап атабыз. Муктаждык болсо аны дагы 50 орунга даярдап, аны да иштеткенге даярбыз. Бизде негизинен дарыланчу жайлар жетиштүү, даярдап беребиз. Муктаждыкка карап, анан бүгүн азыр эми жаңы башталып атканына кичине кемчилдиктер бар. Аны бүгүн кечке чейин карап бүтүрөбүз. Ушул мен элге кайрылып кетет элем, ушу тартипти, тазалыкты сактаганыңыздар ушу биздин Кыргызстаныбызга кошкон салымыңыздар болот деп айтып кете алам. Бул жайлар эгерде пневмония оорусу менен ооруган жарандарга ооруканаларда орундуктар жетпей калса, медициналык жардам көрсөтүү максатында пайдаланылат. Учурда облустун аймагында обсервация үчүн 1790 орун даярдалган. Ал эми ооруканаларда изоляция үчүн 435 орунга мүмкүнчүлүктөр бар.